Салам алейкум жолдоштор. Бүгүн 6 июнь 2024 жыл Кыргызстан Бишкек. Девматиз машинеси нейтралкага койдук. Ключту зажиганияны включать еттик. Экинчи положенияга бензонасос күйүлдөдү. Анан могул астыбызда мындай кнопка бар. Мындай реле бар. Проводтор кетет. Бияка стартердин втягивающий релесине. Так, муну басабыз. Машинебиз оталды. Все, машинебиз өчтү. Бул реле топливного насоса. Так, муну кайра ордуна коебуз. Эми мен бул жөн эле баягы мисал кылып көрсөтүп атам силерге. Негизи бул эмнеге керек азыр түшүндүрүп берем. Так, машинеге кайра отурабыз. Ключту алып салабыз. Машинебиз нейтралда турат. Эми бул кнопкабызды кайра басабыз. Машинебиз зажигание берет, бирок оталбайт. Бул эмнеге керек? Бул мисалы эгер сиз жалгыз болсоңуз, помощнигиңиз жок болсо, бирөө тияктан баягы зажиганияны берип турган. Ошондо ушул приспособаны подключать этесиз, болду. Уже капоттун астынан эле өзүңүз каалагандай баягы керек убакта баягы акырын жандыра бересиңер муну. Бул эмнеге керек? Компрессияны мисалы машинесин текшергенге өзүңүз жалгыз болгондо. Анан биякта дагы свечанын, то есть зажиганиянын искрасын текшергенде тоже ушул баягы аябай удобный нерсе. Анан мунун схемасы момундай болуп көрсөтүлгөн. Бул жерде ортосунда 4 бурчтук реле, ножкалары кетет 30, 87, 86, 85. Анан ушул жерде мына полный жазылган, кайсы жерге кандай болуп подключаться этилет. Анан баягы аккумулятордун плюс жагына кеткен жерине мен 30 амперлик предохранитель койгом. Эми любой предохранитель койсоңор болот. Мен болсо мына момундай предохранитель койгом. Так, мына могул жеринде. Так. Мына ушундай кылып колдоно берсеңер болот. Так, анан бул машиненин насосту, бензонасосту өчүргөн предохранители мына могул жерде. Эми бул просто ким матис менен иштеп атса да. Так, анан калганы болсо эми өзүңөр каалагандай отключать этесиңер, кнопкасын басасыңар. То есть бул силерге баягы помощник болуп берет өзү. Так, эми кимге кызыктуу болсо, пожалуйста, колдонгула. Баарыңарга ийгилик. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.